Калпак күнүнө карата уюштурулган иш-чара Мада айылдык аймагындагы Кара Суу райондук маданият бөлүмүнө караштуу Болуш Мадазим атындагы социалдык маданий эс алуу борборунда болуп өттү. Ага аймактагы 7 мектептен бирден окуучу катышып, конкурстун жобосунун негизинде өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Саламдашуу, сахна көрүнүшү, өнөрүң болсо өргө чап, суроо жооптор, физикалык таймаш, балдар кухняда сыяктуу мелдештер кызыктуу өттү. Окуучулардын даярдыктары, аткаруучулук чеберчиликтери, алардын суроолорго жооп берүү менен өздөрүнүн билим деңгээлин көрсөткөндүгү калыстар тобун кайдыгер калтырган жок. Анткени окуучулар өз ара таймашуу менен кыргыздын салт санаасын, өлкөбүздүн символикаларын, ак калпактын таржымалын даңазалап, бул күнкү таймаштын деңгээлин жогору көтөрүштү. Белгилеп кетичү нерсе, мектеп окуучуларынын бул күнкү мелдешине Мада айылдык аймагынын башчысы Жамшитбек Матанбаев өзү катышып, окуучулардын көрсөткөн өнөрлөрүнө күбө болушту. Жыйынтыгында алдыңкы окуучуларга акчалай сыйлыктарын тапшырды. Айылдык аймактын башчысы эми мындай мелдештерди дагы улантып турарын айтып, окуучуларды кубандырды.